Шарымбек Дарман, мектеппи же УКМКбы? УКМКнын имаратын көргөн сайын Джордж Оруэллдин 1984 чыгармасы эске түшөт. Кичинекей Кыргызстанга жүздөгөн бөлмөлөрү бар килейген имарат керек беле? Өлкө боюнча 60 филиалы бар, анын баары эмне иш кылат? Москвадагы ФСБнын имараты биздикинен чаканыраактай. УКМК имараттарын курууга минимум 150 миллион доллар акча кетти окшойт. Бул каражатка заманбап 100 мектеп курулмак. Кайсынысы приоритеттүү? Социологиялык анализ жасасак, мектеп узак мөөнөттүү инвестиция, 10-20 жылдан кийин түшүмүн берет. Мектеп китеп тилекке каршы бийлик үчүн алгачкы орундарда эмес. УКМК социологияда панатопизм деген түшүнүк бар. Бийлик өзүнүн бардык жерде экенин имараттар аркылуу сездиреп турат. Бул имараттар жарандарга психологиялык басым жасап, мамлекет баарын көзөмөлдөп турат деген ишенимди жаратат. Чаушески үлгүсү. Жакан мамлекет үчүн атайын кызматтын мынчалык чоңоюп кетиши полициялык мамлекеттин белгиси. Тарых көрсөткөндөй эң бекем имараттар эмес, эң билимдүү коом гана мамлекетти сактап кала алат. Имараттар канчалык заманбап жана чоң болбосун, анын ичиндеги адамдардын аң сезими Оруэлл сүрөттөгөн деңгээлде калса, бул прогресске тоскоол болот. УКМКда кишилерди алмаштыруу аркылуу реформа жасалбайт. Дагы деле интрига мекемеси катары кала берет. Биз УКМК имараттарын, футбол стадиондорун тандаганыбыз, ошол эле учурда 100 заманбап мектептен, миңдеген жогорку айлыктуу мугалимдерден баш тартканыбызды билдирет деп жазат ал. Бишкектеги Томми соода борбору улутташтыруу шылтоосу менен Камчыбек Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кеткен. Бул тууралуу мурдагы кожоюн Шаршембек Абдыкеримов өзүнүн Facebook баракчасында билдирүү жасаган. Абдыкеримовдун айтымында ал буга чейин Аю Гранд Комфорт объектин өз ыктыяры менен социалдык фондго өткөрүп берген. Бирок Томми Молл соода борбору 3-4 бөлмөлүү батирдин баасына эле бааланып, Ташиевдерге жакын адамдарга өткөн. Ал өз кайрылуусунда мындай деп белгилеген: объекти өтө төмөн баада эсептелген. Мамлекеттик органдар бул ишти адилет жана ачык айкын текшериши керек. Чечимдер саясий кызыкчылыктан алыс кабыл алынып, мыйзам жана адилеттик принциптерине таянышы зарыл. Камчыбек Ташиевдин ач көздүгүнүн дагы бир далили чыкты. Буга биз сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Аю компаниясынын негиздөөчүсү, Аю холдингдин негиздөөчүсү Шаршембек Шаки Абдыкеримов бүгүн Facebook'тагы баракчасына жазып атат. Ал жерде анын Томми Молл деген соода борбору бар экен Бишкекте. Аны мен билбейт экем, бирок интернеттен карасам чын эле бар экен. Ошо Томми Молл деген ишкананы мамлекетке улутташтыруу деген негизде алып койгон экен. Анан алып койгондо дагы аны азыркы баа менен алганда бир 3 бөлмөлүү батирдин акчасына эле алып коюптур дагы. Анан эң кызык жери ал Камчыбек Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кеткен деп атат. Камчыбек Ташиевдерге аффилированный адамдарга өтүп кеткен экен. Ушул боюнча ал Садыр Жапаровго президент кайрылып, анан атайын комиссия түзүп, ушул нерсени иликтеп чыгышын суранып атат. Себеп дегенде бул жерден ошол фактыны далилдегенге мүмкүнчүлүк бар деп атат. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу укук коргоо органдары бул маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек жана иликтенип чыгыш керек. Эгерде Ташиевдер ошо улутташтыруу, мамлекетке алуу деген шылтоо менен алып, анан кайра өздөрүнө баягы арзан баада өздөрүнө жакын адамдарга өткөрүп алган болсо, бул үчүн сөзсүз түрдө жооп бериши керек. Бул ач көздүктүн чеги болот да, бул улутташтыруу деп, анан мамлекетке кустуруу деп, анан ошонун негизинде эле өздөрү байып атканынын дагы бир белгиси. Ишкер болгондо дагы бул мен бир баягы эч ким билбеген бирөө айтып чыкса да мейли дейт элек, бирок бул жерде Шаршембек Абдыкеримов Кыргызстандагы бир 5 мыкты чоң ишкер болсо, ошонун бирөөсү айтып чыгып атат. Демек, бул фактыны сөзсүз түрдө текшеришибиз керек. Ал жөн жүргөн адам эмес, мурдагы жогорку кеңештин депутаты, Олимпиада комитетинин башчысы. Айтору, бул эл кадырлаган, сыйлаган адамдардын бири. Ошондуктан бул маселеге сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары ал айтып атат, мурда мен салыктан жана башка нерселерден бир соцфондко жана төлөмдөрдү төлөбөй калган үчүн Аю Гранд Комфорт деп билебиз, бардыгы жанагы курулуш материалдар саткан дүкөнүн мамлекетке өткөрүп бердим деп атат. Ал жерде менде маселе жок дейт. Мен чын жүрөгүмөн өткөрүп бердим. Мурда кетирген каталарымды баягы оңдойын дедим. Анан
пенсионерлерге ошол жерден арендага берип башка кылып акча түшүп анан пенсионерлердин жана пенсиясына кошулсун дедим. Бул мен чын жүрөктөн деди. Бирок Томми Молду дагы ошол булар 3 бөлмөлүү батирдин баасына эле баалап алып туруп, анан кийин Ташиевдин аялынын жакындарына өтүп кетти деп мындай айтып чыгып атат. Болгондо дагы мындай дагы бир жолу айтам. Эл билген, эл сыйлаган, эл кадырлаган Кыргызстандагы эң чоң бизнесмендердин бири ушинтип ачык айтып чыгып атат. Демек бул маселеге биз көңүл бурушубуз керек, текшерүүшүбүз керек. Ал көчөдө жүргөн адам эмес. Ал айтып аткан сөздөрүнө отчет берет менимче. Ошондуктан мен Шаршанбек Абдыкеримовдун бул пикирине ишенип атам. Касамкор Камчыбек Ташиев ачкөздүк үчүн, уурулук үчүн ушундай ишкерлерди тоногону үчүн албетте жооп бериш керек.